Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн ушул Mercedes-Benz E-класс менен иштейбиз. Минелим. Mercedes-Benz менен иштегенде актайбы деген суроолор чыгып атат, ошого жооп алабыз. Мен муну эркелетип Милеш деп коем. Бүгүн Степан Васильевич Милеш үчөөбүз, Кудай буйруса, бензинди куюп 1,5 миң сомдук. Именно ошол 1,5 миң сомдук канчага жетет? 1,5 миң сом акча менен канча акча тапсак болот, ошол боюнча контент чыгарабыз, а? Биз менен бирге болуңуздар, лайк басып, подписка болгонду унутпаңыздар. Туугандар, Мерседес кылган, Мерседестин көркүнү ачкан жана эң бир назик запчасты деп коебуз бөлүгү бул эмблемасы. Туурабы? Видео регистратордон көрсөм, видео регистратордон снимать этиптир. Жаш балдар кайрып сындырып кетиптир. Макул эми. Эртең башкасын алып коюп коебуз, Кудай буйруса, иншаллах. Туугандар, биздин парк Маяк парк. Парктын услугасы 2%. Баланстагы акчаны Кыргызстандын бардык эл карталарына 5% чыгарууга болот. Каналга подписка болуп, роликтерге лайк басып, поделиться эткен подписчиктерибиз үчүн каналдын атынан балансына 200 сом толукта беребиз. Биздин телефон номер 0708 880 980. Заправкага дагы келдик. Кудай буйруса, мынакей туугандар. Нөлгө басып коелук. Километрди. Кызыл жанып турат. Вот, мына кызыл жанып турат. Бензин калбады деген билдирет. Азыр кирип и бензин куябыз. Мынакей туугандар, 92ден 28 литрди койдук, кызыл өчтү. Кудай буйруса, дагы кайра кызыл жанганча такси кылабыз. Канча саатта 28 литр кетет, 1,5 миң сомдук бензин. Канча доход алат экенбиз, Анда эмесе биз менен болуңуздар. Кеттик. Туугандар, мынакей Кудай буйруса, ишти баштайлык деп Яндекске кирсем, Яндексте коэффициент өтө жакшы жанып турат. 160ка дээрин көрсөтүп турат. Биз деле коэффициент келишип турабыз, бирок деген жери бар. Мен где-то плюс-минус 1 жумадан бери иштебедим эле. Мынакей, мен плюс-минус 1 жумадан бери иштебедим. Таксопарктын документтери менен жүрүп калдым. Кудайга шүгүр, баары жакшы, бүттү. Алла таалам Яндексте себепчи кылып рызкы берейин деген экен. Мынакей, Кудайым буйруса, иншаллах. Степан Васильевич дегеним бул биздин оператор. Сүйлөп берип турган. Кимдир бирөөлөрдө Алиса Сергеевна болсо, бизде Степан Васильевич. И Милеш менен биргеликте, Кудайым буйруса, иншаллах ишти баштадык. Тариф толка комфорт. Толка комфорт күйгүзөбүз. Толка комфорт менен иштейбиз. Рейтинг 4.95. Өткөн кайда мен орозо болуп, анан айылга барып дегендей аз эле иштегенмин. Ошондо хотя бы золотого деле жетпей калыпмын, где-то аз эле калган болчу. Биягы активность 75, себеби өткөндө бонус берген, мынакей. 4600 бонус алганмын, өзүмдүн иштеген менен кошулуп 8700 болгон экен. Бонустун акырында дальний подачаларды берип туруп калды да. Минус 4 менен берип аткандан отказ кылып отуруп 75ке дээрин түшүп кеттим. Кудай буйруса, аны көтөрүп алабыз. Мынакей биринчи заказ келет, 1,5 километрден плюс 40 коэффициенти менен. Бисмиллахиррахманиррахим. Поверните направо. Кеттик анда, достор.
заказ 294 сом болду. 300 сом берип түштү. Бизди четке сүрүп салды го башынан эле Яндекс. Бирок биякта кичине коэффициентке илешип турам го. Но деген жери бар. Эмеге кетип калышым үчүн центр жака домойду басып койдум. Все равно саат 11 болуп калган. 2 домоюм бар. Хотя бирөөсүн колдонуп коеюн, чтобы шаар тарапка берсин. Заказ берсе дагы. Тулмуштун дагы жогорусуна чыгып кеттик. Слишком эле дегендей. Жол өтө чоң кенен экен, бирок бир минус жери асфальт эмес экен. Жанагындай горный төгүлгөн жол экен. Бирок бетте кичине эле айдасаң чаңып чыгат экен. Анда кылып кээ бир жерлерине местинар суу чачыптыр. Бирок деген жери бар. Все равно чаңып атат. Өтө секин айдаш керек болду. Катуураак айдаң, өзүң да уяласың го чаңып таштаймын деп. Анакей 800 метрден плюс 60 менен берип атат. Бир неме этебиз. Через 100 метров поверните налево, а затем поверните налево. Хорошо, поехали. Так, 11-ci микрорайонго барат экенбиз. Заказы жеткизип 400 метрден дагы заказ болду, плюс 60 коэффициент менен. Так. Кеттик анда. Лебединовка дейт. $248 сом болду, оплата картой. Электронный копилкага кетти. Салива менен келатсам, алдымдан 1 километрден заказ берди, плюс 70 коэффициент менен заказга келатамын. Заказ по указанию дейт. Күндүзү жана пробка учурунда ушундайлар болсо, кеткен убакытка Яндекс акча эсептей берет да. Кечинде мындайлар арзан болуп калат да. Себеби бат-бат эле айдап жана 40 деген знак жок, 60 болуп калат көп жер. Эртең мененги 7ге дерин, 8ге дерин 40тар 60 болот. Ошол жагы чатак жагы бар да. Аз чыкса назначить этип коюңуз дейбиз. Туугандар, азыркы келген заказым адрес указат этпеген экен, бирок менен алыста 250 метр алыста турган экен. Телефон чалып бул жака кел деди. Келсем мас орус бала, семейныйлар экен, мындай айтканда, бир туугандар дегендей. Багажды толтуруп, еще салонго 5 киши отуруп, мына бул пассажирский тарапка дагы бирөө киши отуруп, алдына чоң коробканы берип атат. Меники тем более механика болгон үчүн биягына чейин келатат да. Анан бул мешайт этет. Тем более мен 5 кишини салбаймын. Лучше заказды отмена кылгыла деп сурансам, баласы мен менен сөгүшүп, каяш айтышып эле эметип кетти. Мен багажды сүрөткө тартып, салондо отурган кишини сүрөткө тартып, коробка менен. Жанагы менен кичине тарткылашып калганыбызды жакалашып калдык элек. Ошолор боюнча сүрөткө тартып, Яндекске жаздым эле, 6 саатка промокод бериптир. Где-то
1 saатка жакын убактым ушул жака кетип калды окшойт мени. Поддержка менен жазышканыма себеби алар отмена кылбады эле, мен өзүм отмена кылдым, чтобы пассажир неадекватный депчи. Так, промокод мынакей. 6 часов дейт. Со сниженный. Буну мындай айтканда, эмеге чейин 1-январга чейин иштетсек болот экен. Бүгүн иштетпейбиз. Башка күн иштетебиз. Себеби бүгүн канча комиссиядан сырткары бизде канча пайда калат, ошону эсептеп атканыбыз үчүн муну башка күн иштетебиз, промокодду. Анда эмесем коэффициент 140 жанып турат экен, бирок биз тарап слабый. Биз илешпей турабыз дегендей. Линияга чыга берелик. Заказ болуп калса, Бишкек тарапка, центр тарапка барып калабыз, Кудай буйруса. Мындай кылаттан анан кийин без коэффициент 1,5 километр почти. Хорошо, принимать этелик. Кеттик анда. Заказга жетип келдик. Бул центр тарапка барат экен. Кудай буйруса мынакей. Так, Бишкектин ортосуна барат экен. Кийинки заказ түшүп атат, плюс 70 менен 800 метрден. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Поверните направо. Хорошо. Заказга жетип келдим. Короткий эле заказ экен, Кудай буйруса. Клиент алып келдим. 200 берсем болобу дейт. Жок болсо макул дедим. 8 сом клиентке чиби болду. Макул эми, анча-мынча болуп турат. Алла таалам берет бизге. Андан кийинки заказ плюс 90 менен берип атат. 2 километрден. Так, жакынырагы менен бара берелик. Кана бисмиллахиррахманиррахим. Кеттик. Жакын заказдар болуп атат. Плюс 90 менен алдык элек. Кудай буйруса, клиенттер келип калды. Кеттик. Километр жүрдүк. 181 сом болду. Жол кире. Карта менен оплата электроник копилкага кетти. Так, коэффициент 100 деп күйүп турат.
Biz de жакшы эле коэффициентке илешебиз. Коэффициенттин эң күчтүүсү мына көк жар тараптарда экен да, жогору микрошкаларда. Кийинки заказ күтөбүз. Кийинки заказ 700 метрден бери тат плюс 80 коэффициенти менен. Канап принимать Через этебиз. 100 метров поверните налево. Артка кайтышыбыз керек экенбиз. Ооба. Божественный сертификат. Впереди камера на полосу. Самокат туруп кетип турган. Şu самокаттар тажатты бизде өзүчү. Bizde soya жок болгондон кийин ойбой ошо. Ошону айтам да. Или законду жестко кылып туруп ошол самокатты пешком өтө турган кылыш керек. Учуп чыгат да буларчы. Не болду эми самокат больницага кеткен болсо, водитель эми апарып отургузуп койду да, байкуш. Ал мен атайлап иши урайын деп чыккан жери жок. Разгонду да батып атат. Жаштықтың қарылығы қырқың екен, жаштығы қарылықтың елу екен. Үйренің аманаты қызың екен, қайтарып алғаныңды беру екен. Шын эле ушу жашоо кызык экен, ырыскыңды бир өмүр терүү экен. Көрсөтпөй көз жашымды күлүп алып, dem berip özüm sürüp alıp, yaşaymın el içinde, göv içinde. Taqdırdın sınavların kirep alıp, moyunga ala kurucun Туугандар, дагы бир клиент алып келдим, 208 сом болду. Азыр мен үйгө жакын экенмин. Мынакей багымдатка дагы жакындап калды убакыт. Аз эле убакыт калды. Үйгө дагы жакынмын, мен өзүм рабочий городоктомун. Ылдыйга карап, мынакей. Бир 5 мүнөт, максимум 7 мүнөт жүрсөм мен үйгө жетип барамын. 10 мүнөткө калбастан. Линиядан чыгып коелу, барып багымдатты окуп, тамактанып, курсак тойгузуп, кайра дагы чыгабыз, Кудай буйрса иншаллах. Саат примерно азыр ошондо биз 3 саат иштедик. Не деп коет? Үйгө жетип келдим мен, мынакей. Мен рабочий городокто турамын. Карасаңыздар, коэффициент 150 жанып турат. Мен турган тарап деле жакшына жанып турат. Шайтан алгыр деп коелу эле. Азгыргысы келет го. Бизге Алла Таалам берген рызкыны, берекесini берсе, Алла Таалам өзү колдосо, баары иншаллах жакшы болот, Андай эмесем кирип, заратты алып, намазды окуп, курсак тойгузо эле. Курсактан ачып калды, кечинде кылган тамак. Сонун тамакты бар, ысытып жейбиз, шорпо. Кичине эс алып алабыз, кичине чарчагансып турам, курсак тойгондон кийин уйкум келиши мүмкүн, точно. Мен ойлоймун, эс алып туруп эле кийинчерээк чыксам экен деген ой келет. Бирок бензинибиз где-то ичинде 1000 сомдук турат. Көп болсо бир 500 сомдук расход кылдык, 400-500 сомдук. А так ичинде турат 1000 сом ашыгыраак. Кеттик анда. Дальше улантабыз ушул жеринен, Кудай буйрса иншаллах. Туугандар, өзүм кичине иштерим менен дагы жүрүш керек болуп калды. Ошон үчүн мен видео фиксация кылып коелук деп чечтим. 110 км жүргөн экенмин кече такси кылганда. Ушул жерден азыр канча километр жүрөмүн дагы көрөбүз. Бензин жана палочка ордунда эле турат. Кечинде жумушка чыгамын. Азыр кичине документ иштерим менен көчөгө чыктым.
Туугандар, жана жумуштарым менен чыгып 110 километрде чыккан элем. 128 километр болуп калыптыр. 18 километр жүрүпмүн жумуштар менен. Основной көбүнчө машинени токтотуп коюп пешком деле жүргөнүм үчүн кичине чарчап да калыпмын. Келип 1-2 саат эс алып чыгайын деген бойдон катып калыпмын. Саат 10 дерин уктапмын. Ондо туруп чай пай ичип чыкканча почти 11 болду. Мынакей линияга коюп койдум. Иншаллах азыр Кудайым Яндексти себепчи кылып берген ырсыксыны иштеп терип чогултуп алабыз. Биздин максат главный 1,5 миң сомдук бензин менен канча доход тапса болот ошону текшерейин дегенбиз. Мынакей почти бензинибиз эми көп болсо максимум 2 литр расход жасабадык билбейм. Эч канча жүрбөдүк 18 километрде. Калган ошол кайра кызыл жанганча иштейбиз, Кудай буйруса. Бүгүн уже 12-12ден деле өтүп кете турган болду. Общий саатын эсептейбиз. Мен кечээ күнү максимум где-то бир 3 саат, 3,5 саат иштегем. Бүгүнкүлөрдү кошкондо канча саат иштейт экенбиз, 1,5 миң сомдук бензин расход болгончо. Линияга чыгып койдук, коэффициент күйүп турат, 120 күйүп турат. Заказ күтөбүз. Толка комфорт менен иштейбиз, туугандар. Толка комфорт. Тариф. Толка комфорт. Мынакей. Көрүнүп атабы? Мынакей. Заказ келди. -4 менен 110 коэффициент менен 1,5 километрден. Бисмиллахиррахманиррахим. Кеттик анда. Жетип келдик. 298 сом болду. 300 сом берип түштү. Балдар. Коэффициент 130 жанып турат. Мен келатканда бул тараптар коэффициент жок экен эле. Атайын өчүрүп линиядан чыгып койдум. Себеби мен келген чекте коэффициент пайда болуп калуусу мүмкүн деп. Кичине элешип турабыз. Линияга чыга берелик. Анан центр тарапка карап айдай берейин, Биякта олтура бергендин кереги жок. Кичине мына шлагбаум тарапка карап айдай берсем, заказ болуп калат, Кудай буйруса. 700 метрден берди. Через 200 метров. Бирок айланып келсең 1 километр болуп кетет дейт. Плюс 110 коэффициент менен алдым. Кеттик анда. Электроник копилкага кетти баланска, карта менен оплата болуп. Келатканда коэффициент слабый экен эле, линиядан чыгып койдум. Более-менее болуп калыптыр. Линияга кирип, кайра центр тарапка карап жол ала беребиз. 150 күйүп атат центр тарапта. Коэффициент. Охо. Кана бисмилла. Туугандар, линиядан чыгып коюп, центр жака качып келдим дагы мындай айтканда. Өзү жумушту кайсы жактан баштасаң, ошол жакта көбүрөөк жүрөсүң, Мына ал Ош базар тараптар кичине мен ойлоймун экономдуу заказ көп болуш керек. Мына микрорайон Көкжар тараптарда основной комфорт көп заказ болот да. Мен иштешим боюнча.
Анан билбедим, экономдо иштеп көрбөдүм, экономдо деле может быть болушу мүмкүн. Ну, комфорт основной ушул центрде и жана мына микрорайон көк жар тараптарда жакшы дейт. Кудайым буйруп бир дека кылып ошол тарапка кетип калганыбызда жакшы болот эле. Кана линияга чыгайлычы. Азыр Киевскийде турабыз. 400 метрден коэффициент 120 менен берип атат. Через 200 метров на светофоре поверните направо. Местага келдик. По указанию дейт. Чыксынчы ана. Кээде жанагы эмеден Загорадан бара тургандар ушинтип коет да көбүнчөчү. Ошондой болбосо экен деп отурам азыр. Ичимден ниетте микрорайон тараптарга чыгайлы, жогору магистрал тарапка чыгайын депчи. Макул анда клиент чыксынчы. Мен айткандай эле указать этпеди. Адрес точно билбеймин деп койду. Бирок вроде үйүнө келаткандай эле болот. Шашыш кыз экен. Бияктан магазинге кирип кетти. Профсоюзныйга келдик да. Пока ожиданиеда турам. Почти 1,5 минут, 2 минутка жакын болуп калды. 288 сом дейт. Линиядан чыгып коелук, себеби биякта коэффициент жок экен. Жетип келдик. Клиент менен жолдо ожиданияга 17 сом болуптур. 313 сом болду итого. Мага 330 сом таштап түштү. Клиент 500 өзүшкө коюп коелук. Зато что 17 сом TV берген үчүн. Көрөлүчү? Ана. Кичинекей болсо деле эметип калыптыр коэффициент. Хорошо, линияга чыгып кое берели. Кийинки заказды күтөбүз. Кайра кайрылып тура беребиз. Себеби мен тупикте турамын. Мынакей. Ого, 3 километрден дейт. Пропустить кылып коет окшойбуз го. Муну ала турган болсок, шаарга алып барабы же алыста дагы Загородон окшойт. Ошон үчүн пропустить этсең болот дейт го. А так шаар тарапка боло турган болсо, Яндекс пропустить этсең болот деген нерсени чыгарбайт го. Бул деле почти 4 километр болуп кетти, пропустить этебиз. Себеби слишком алыс, ал тарапка барганча отменада кылып салат го. Кайра кайрыла берели. Заказ түшүп атат, плюс 50 менен 1,5 километрден. Бисмиллахиррахманиррахим. Через 200 метров поверните налево. Хорошо. Кеттик анда. Заказды алып келдик. 160 сом болду. М-банкка 165 сом которушту. Өзү жана айтканымдай эле кайсы райондон баштасак ошол райондо көп жүрөбүз дегендей эле болуп атат да. Бияктан линиядан чыкпадым. Себеби почти тупик тараптамын. Барса бул жактан ошол центр тарапка же мына жогору тарапка чыгабыз деп. Коэффициент шаарда 140 күй турат. Эң коюу жери ушул микрорайон тараптар экен. Туугандар, Кудай берген базар тарапта келатсам, жанында 1 километр 100 метрден плюс 10 коэффициент менен заказ берди. Принимать еттим, себеби албасаң минус 7 активность дегенинен алдым. Значит, бул бир шаар тарапка, центр тарапка алып барат го деп ойлойм. Келатабыз заказга. Караңыздар жолдорду кандайын. Охо. Ооба туугандар, коэффициент тарапка барат экенбиз, ошон үчүн минус 7 бериптир да. Клиенттер чыкты. 155 сом болду, 160 сом берип түшүп кетишти. Кайра жеткенимде, завершить этип атканымда заказ түштү. Заказды принимать еттим. Плюс 70 менен алдым. Кеттик. Заказга келдим. Каяка барат экенибизди көрөлүк. Жомарт Бөкөнбаев дейт. Мен күткөн заказдар окшойт го. Так. Примерно 4 километрде жүрөт экенбиз да. Центрге алып барат экен, Кудай буйруса. Жомарт Бөкөнбаевка жетип келдик. 182 сом болду. М-банкка 180 сом которушту. Макул. Кийинки заказды күтөбүз. 110 менен 1 километрден бери тат. Кеттик.
Biz бара турган жер мынакей. Коэффициент жакшы күйүп турган эле жер. Ошон үчүн линиядан чыкпай эле барабыз. Жолдо заказ түшүп калса жетейин дегенбизде. Заказ примат эте беребиз. 193 сом болду. Карта менен оплата болду. Копилкага кетти. Жолда келатсам 110 менен 30 метрден берди. Ал заказды принимать эттим. Ошон үчүн жана коэффициент жакшы күйүп турганда линиядан чыкпай иштегендин жакшысы ушул да. Жанымда эле экен. Вы приехали дейт. На местаны басып коебуз. Каяка барат экенбиз көрүп коелу. Шапокова дейт го. Рабочий городокко барат экенбиз. 196 сом болду. Карта менен оплата болду. Жетпедик адреске. Кичине калды. Жолду карасаңыздар, жолдо мына бала, мына жигит. Байке здесь остановить. Там плохая дорога деп түшүп кетти го. Ушундай клиенттерден болса, ушундай клиенттерден болгон үчүн 5 оценка коюп коебуз. Кийинки заказды күтөбүз, себеби коэффициент бар жанып турган жердебиз. Туугандар, ушул кичине убакыттан пайдаланып мен айтып кетейин дедим. Мына цель до 5 июня деп турат. 5200 сом беребиз дейт. Эгер бир жума убакыт берип атат, бул жерде 136 заказ аткарышым керек мен. 136 заказдан азыр 6оосу кетиптир. Бул заказды, мындай айтканда, бул бонусту кантип оңой алса болот. Ошол боюнча отдельный контент кылабыз. Кийинки ролигибизде Кудай буйруса кантип жеңил оңой алса болот. Ушул секреттерин көрсөтүп түшүндүрүп кетебиз, Анча-мынча жаңы новичоктор үчүн жеңил болот. Жана пылесостой болуп эле жума сайын коэффициент барбы жокпу иштей бербестен бонусту жеңил оңой коэффициенти менен иштеп алса боло турган жолдорун көрсөтөбүз. Андыктан кийинки роликти дагы көрүңүздөр. Подписка болуп, лайк басканды унутпаңыздар. Туугандар, 117 сом болду. 200 сом берип, жөн эле кое бериңиз деп түшүп кетти. Буга сөзсүз 500 звездочка коебуз. Ушундай клиенттер да болуп турат. Алла таалам берекесин берип атат деген ушундай. Клиенттерди себепчи кылып берүүдө. Туугандар, биздин бензин пока кызыл жана элек. Дагы примерно bir 15-20 километр жүрсө болот. Бул жакта биздин иштегенибизди эсептеп көрө турган болсок, иштегенибиз мынакей 1,5 сомдук бензин, 28 литр бензин куйгандан бери общий итог эсептесек 570ке 1623 кошо турган болсок, 2100-2200 болот. Бул жакта 2053 кошсок 4253 болот. Ошондо 4253 сом прибыл болот. Ошондо туугандар, биз жанагы айткандай эле 1,5 сомдук расход кетирдик. 1,5 сомдук расход пока кетип бүтө элек. Мен жумушту жыйынтыктай берейин деп калдым, себеби үй тарапка дагы жакын экенмин. Мен азыр үйгө кирип, лучше багымдатты окуйун деп чечтим. Плюс-минус дагы бир 300 сом, 400 сомго иштесек болот. Демек биз жыйынтык чыгарабыз. 1,5 сомдук бензин менен километрин көрө турган болсок, 200
40 километр почти. Демек 250 километр жүрдүм. Жүрсөм болот деген сөз. Ал дегени расход 10-11 расход жасап атат. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов Millennium. Сиздерде эгерде газ болсо или мындан да объем кичинерээк аз жей турган машина болсо, демек сиз өзүңүз расчетуңузду чыгарсаңыз болот. А менин машинем 10-11 литр расход жасайт шаар ичинде. Андай эмесем, значит биз эсептесек итого 3000 сом таза калыптыр. Андан сырткары чиивилер где-то 300 сомдон 500 сомго дерин чииви. Себеби мен обедке же болбосо ичкен сууга эсептебегеним себеби чиивилери менде ар дайым жок эле дегенде 200 сомдон жогору чииви болот. 300 сомдон ары берисинде. Ошондуктан азыркы чиивилерди эсептесек, примерно 400 сомдон ары берисинде чииви болду. 1500 сомдук бензин короткончо 400 сомдон 500 сомго чейин чииви калды десек болот. Кудайым берекесин берсин. Таза 3000 сом чөнтөгүбүзгө калды. Андан сырткары 400-500 сом чииви болду. И ошону менен 1500 сомдук бензин коротулду деп эсептесек дагы болот. Лайк басып, поделиться этип, каналга катталганды унутпаңыздар. Роликти акырынача көргөнүңүздөр үчүн сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Туугандар, биздин парк Маяк парк. Парктын услугасы 2%. Баланстагы акчаны Кыргызстандын бардык эл карталарына 5% чыгарууга болот. Каналга подписка болуп, роликтерге лайк басып, поделиться эткен подписчиктерибиз үчүн каналдын атынан балансына 200 сом толуктап беребиз. Биздин телефон номер 0708 880 980.